Кыздарды алдаштын 3 жолу бар. 3 жолду айтуудан мурда эң биринчи буларды алдашың керек. Апаңды, өзүңдүн аялыңды, өзүңдүн кыздарыңды. Үчөөнү алдагандан кийин алардан дагы мурда өзүңдү алдашың керек. Кантип? Бүгүн студентсиң, окубай кое бер. Бүгүн жаш жигитсиң, мектеп таштап кое бер. Бүгүн иш ордунга берилгенсиң, же бизнес баштап атасың, таштап коюп кете бер. Айтайын дегеним, убакыт келет. Балдарың мынтип сурап, апа неге биз байбыз, же неге биз кедейбиз деп. Кедейлигиңдин, ошо аялыңдын, ошо балдарыңдын кыйналып кедей болуп калышына себепчи жалгыз өзүңсүң. Сен убагында аракет кылган жоксуң да. Эмне үчүн байбыз деп суроо берген учурда, себеби атаң тынбады, ийгиликке жетти биз үчүн. Үйлөнгөнгө чейин, бойдок кезге чейин кездер бул алтын убакыт болуп эсептелет. Сен жашооңдо эң сагына турган учур ушул бойдок учур болуп эсептелет. Ошол учурда рисковать эт, ушул учурда тобокел кыл, ушул учурда бутка туруп ал. Себеби эмне үчүн мен азыр айтам. Үйлөнгөнгө чейин жеке башың болот. Жеке башың менен каалаган жерде жашай бересиң. Күйүп калсаң дагы жеке башыңа күйөсүң. Бирок качан сен үйлөнсөң, аялың, бала чакаң, ата эне, бир тууган бардыгы үчүн күйөсүң да. Үйдө сырттан көчөдөн үйгө сен нан алып келүүчү болсоң, болду, сен бардык бул жерде аялың, бала чакаң бардыгы ач калат. Ошон үчүн бойдок учурда бойдоктор жөн жүрбөгүлө, аракет кылгыла, өзүңөрдү өзүңөр алдабагыла, кыздарды алдаш, шарт этиш менин дагы, менин алдымдагы балдардын да колунан келет. Кыздар менен жүрүш менин дагы колумдан келет. Бирок бир тыйын пайда береби сага бул? 30 жашка чыкканыңдан кийин канча кызды шарт эттиң, канча кыз менен жүрдүң деп эч ким сурабайт сенден. Эмнеге жеттиң? Канча этаж үйүң бар деп сурайт сенден. Артыңда эмне бар? Сен азыр ушул абалың менен кетип аткан болсоң, сен эч нерселерге эч качан жетпейсиң. Адамдар күтүп жашайт. Бир күн келет, баары жок жакшы болуп калат деп. Жакшы болбойт эч качан. Баары жакшы болот деп отура бербе. Сен жакшы болбосоң эч качан бир күн келбейт. Ошол күн келбейт, сен күткөн күн. Өзүңдү алдаба. Өзгөлөрдү дагы алдаба. Жыпырык болбо, күлө бербе. Бойдок жигиттер саартан кечке чайкана, достор менен, башкалар менен. Бизнесте жоксуң, иште жоксуң, башкада жоксуң. Бүгүн көпчүлүктү мындай суроо берсең өзүңө, спорттон барсыңбы, жоксуңбу? Стройкадан барсыңбы, жоксуңбу? Отделканы, кафелди койгонду билесиңби же жокпу? Мисал үчүн айтып атам. Эмне иштин аркасынан чыктың бир ишти? Көп баштайт таштап коет. Жаш жигиттер өзүңөрдү алдабагыла. Көрүнгөн кыздын аркасынан чуркап жүрө бербегиле. Убакыт өтө кыска, өмүр өтө кыска өтүп кетет. Бир кесипти тандап, ошонун аркасынан, ошонун кыйынчылыгын, ошонун жакшылыгын көрүп өтүш керек бул жашоодон. Арзыбаган телефон, арзыбаган убактылуу нерселерге алданып калбагыла. Бул рахат бүтүп калбайт. Бул жеген нерсең чыгып кетет туалеттен. Ошол сыяктуу эле. Ар бир жеген нерсеңден, мындайча айтканда, жыныстыктагыңа дагы бара берет бул нерсе. Аны чыгарып салганың сайын кайра бул нерсе калуу күчөп бара берет. Кыздарга болгон калуу эч качан токтобойт. Өзүңдү өзүң токтотбосоң, өзүңдү өзүң жеңбесең. Жашоо күрөш. Жашоо кыйын болсо, сен дагы кыйын бол. Жеңилтек болуп калба. Эртең үй бүлөң кыйналып, сыгылып, ошо ажырашуулар неден болот? Үйдө кемчилик өтө көп. Аял киши келип күйөөсүн урушканды баштайт, ал жок, бул жок деп. Анан ошол жерден башталат. Эки жагыңды карап ал. Кудай рызкыны берет го деп үйлөнүп алба. Кудай 2 адамга, 3 адамга ылайыктуу кыйнап туруп, сыздатып туруп, ыйлатып туруп, андан кийин акчаны берет сага. 3 адамга ылайыктуу кыйнайт сени. Ар бир адам рызкысы менен го, туура да, мен кошулам, рызкысы менен. Бирок урматтуу мекенешим, ошо аялың үчүн сен рызык таап келесиң да көчөдөн. Пустой контейнер болуп турса, 1-2 болбойт. Бул жашы 35-40ка чыгып деле үйлөнбөй жүргөндөргө, үйлөнүштөн коркуп, ренжип калгандарга айтыла турган алдама сөздөр булар. Кудай рызкыны берет, андай кыл, мындай кыл. Үйлөнсөң берекелүү болуп кетесиң. Аракет кылыш керек жигиттер. Бойдок жигиттер жөн жүрбөгүлө. Бүгүн көчөдө толтургандар, кафени толтуруп тургандар бойдок жигиттер бүт эле.
ачып алып китеп окуп отурат дейсизби? Бир бизнестин идеясын сүйлөшүп отурабы? Жок. Таңдан кечке бекер сүйлөшүп отурат. Болбогон нерселерди кеңешип отурат. Мынау кыз красавица экен. Мен мынау менен ушунча сүйлөштүм. Болбогон темалар. Ойлон. Чөйрөңдү алмаштыр. Сен ушул чөйрө сени ушул жерге алып келди.